Кыргызстан дагы бир тарыхый окуяга күбө болууда. Ысык көлдө алгачкы жолу Формула 1 суу жарышы өтүп жатат. Бул Формула 1 суу жарышында 6 мамлекеттин президенти катышууда. Ушул жарыш кандай өтөт? Толук чагылдырып берем. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле толтура мамлекеттердин флагдары турат. Бир неудобный сөйлөйм. Иш-чара боюнча кандай маалыматтар? Маалымат деле жок. Анткени биз бул башталып атканда бир келгенбиз. Кече интернеттен бир аз көрдүк. Жалалатта зыяратта болчук, президенттер келди дейт. Аларды көрдүк видеодон. Анан аз жаңы эле кирип эле мына кранды көрүп эле таң калып атабыз, анан мына машиналерди көрүп. Необычный формат. 1,5 миллион евро дейт го. Кайсынысы? Оскутерлер, эшек арабада эле бар экен өзүнө. Кичине эле. Бардыгын бир сыра көрүп чыктыңыз. Көрүп чыктым бардыгын. Сонун. Моторлор башкача экен. Ошондой дейт го. Жүргөндөрүн карасаң. Канча километр жүрөт экен? Бунусун жок, анысын сурабадык, бирок жакшы эле жүрөт экен. Биздин скутерлерден жакшы экен да. Кыргызстан башкача уровеньге чыгып атат, а? Кудай буйруса. Бишкек арена. Бишкек арена. Кече гольф ачылды. Гольф ачылды, формула өтүп атат. Бул формуланы көп ойлойт экен. Булар Кыргызстанга жалдырап келген депчи. Бул жалдырабай эле булар талаш менен келет экен булчу. Очередткен. Индонезия менен 3 жылдык контракты бар деди. Не деди мен урушум боюнча. Ошол жактан жулуп келишиптир. Негизи барып эми көргүлөчү. Деңиз деңгээлинен бизде ысык көл канча 2000 метрдейби? 1600 болсо ушул жерде бир сынагылачы, турбинаңар биякта кыйла иш берет десе анан кийин келишиптир да, бир көрөлүчү депчи негизи. Атак муну алып келиштин өзү бир машакат экен. Ошодо толтура пансионаттардын үйүнүн акбар тандашып турган. Ошондой болуп тур да ушул жерге келиптир. Бул жер брошенный жер, башта көргөнбүз да, чайкага кирип кетип турган. Эми карачы, мунун баардыгы калат Кыргызстанга. Эртең бул жерде дагы бир иш-чаралар өтөт дегендей. Бир обзор кыласызбы эми? Боло берет. Туугандар, биз кызматтабыз, келе бересиңер. Саат 10дон кечки саат 1ге чейин ушул жердебиз. Бек, мен, Азиз, Байсал баардыгыбыз ушул жердебиз. Машиналар тизилип турат, жууп, тазалап коюп койдук. Баардыгы жакшы, кыскасы уровень болсо ушунчалык болот экен, көрдүңбү? Карачы, тяжелый люкстар келген, мына машалла. BMW түрү бар, 34 десе, Mercedes 24. О, Биволдун Rolls-Royce'у? Ооба. Ошодон бери келген. Наракта эмелер да бар экен. Тил келбей турган машиналар. Тил келбей турган машиналар бар экен. Карачы мынан. Мынанын Поршпу же эмне бул? Жок. Бул Lamborghini экен. Кыскасы таза келесиңер. 600 миңге чейинки машиналар 750 сомдон, калганы 1,5 миңден таза бардыгын таза карайбыз. Бүт бардыгын. Lamborghini'ден бери деген. Сөркө тартып. Мына бивылдык экен да. Кыргызстанда калган бекен эле. Ахот алып келгенде же Кыргызстанда калган. Жок. Башкача экен, карасаңыз, могу мурунку классика барыр башкача, Уровень. Карасаң, булар бир чыгып калган экен да. Бул мындай адамдын колунун менети менен Буну аппарат жасаган. Аппарат жасаган муну. Карасаңыз, буну адамдар өздөрү дизайн кылып, өздөрү жасап, чапкылап, ургулап, жүрүп мындай бир жасаганда көп мындай адамдын менети көп кеткен буга. А буга эмне компьютерди басты бардыгын өз оюндагыдай чыгарып берди. Бирок байкап атасызбы, азыр мисалы мурда бизде үйлөрдү салганда дагы узорлор менен салат элек. Ручкалар дагы бир красивый болчу мындай, кушка окшогон, канатка окшогон. Колдонбойт, башкача, эмди өзгөчө болчу. Азыр болсо минимализм деп атып, аппак болуп калды. Адамдын менети жерде калбайт деген нерсе ушул эки нерсеге салыштырса болот да. Буга адамдын менети көп кеткен. Жасалгасы, металл, ал мезгилде азыркыдай искусственный интеллект жок. Мындай жасап берген эмес дагы, чисто өздөрүнүн оюнан кылган. Бирок көрдүң да, эч качан менет жетекте калбайт. Азыр мындан кымбат турат. Ассаламу алейкум. Насып ака, жакшысызбы? Пайпаймын. Пайпай кандай жакшысызбы? Жакшы, өзүңөр кандай? Иштер жакшы. Мындай иш-чарада биринчи жолу келатасызбы? Формула 1ге? Формула 1ге биринчи жолу катышып атам. Мен дүйнөлүк баягы футбол оюнуна катышып көргөм. Бирок моундай бул спорттун түрүнө биринчи жолу катышып атам. Айырмасы эмне экен? Айырмасы эми бул деле ушу дүйнөлүк оюн да. Бул деле бир спорттун түрү. Бирок бул суу үстүндө. Суучулдар ойнойт.
өтө ылдам жүрө турган техника менен жарышат экен да, мындайча айтканда. Бирок оюндун правилаларын жакшы билбейт экен. Мурда бул оюнга кызыгып деле көргөн эмес экен. Кыргызстанда өтөт ушул оюн быйыл жайда деген сөз Кыргызстанга желдей таркаганда, анан кызыгып көрдүк да биз. Интернеттен изчет этсек, чындыгында бул оюн дүйнөдө популярдуу оюн экен. Байлар көп ойнойт экен, спорттун бир түрү, өзүнчө бир дүйнөлүк федерация бар экен, ар өлкөлөрдө өткөрөт экен. Быйыл Малайзияда өткөрүш керек экен эле, эмнегедир биздикилер катуураак аракет кылып койгонбу? Кыргызстанда өтүп калдылар. Малайзиялыктар ичин тырмап аттыр азырчы. Бизде өтпөй калды, эмнеге Кыргызстанда өтүп калды депчи. Биздикилер наоборот. Биздикилер наоборот, сууну булгайт, тиги бу өткөрбөш керек деп, кел аткан туристти, кел аткан инвесторду Кыргызстанды реклама кылам деп кел аткан адамды мындайча айтканда чек аракка турчу деп атат да кээ бирлеричи. Мен ушундай ойлойм да. Мындай ичибизди кеңири эле кыла беришибиз керек да. Келе берсин. Кырсык болобу, болбойбу алчы. Ал адамдан эмес, ал Кудайдан. Чын да. Анакам, туура акам, могул эмелердин баасын уктуңузбу? 1,5 миллион евро деди. Деди, 1,5 миллион евро деди. Бирок мындай өтө башкача акча экен да. Бирок ниет кылып койдум мен бирде алам, байып кетсем депчи. Буйруса. Ниет кылып жүрөм да алеге эме самолет сурасаң Алла таалам вертолет берет да. Ошол үчүн катта сурай берели. Сурай берели. Бул мелдештин өлкөбүз үчүн мааниси кандай деп ойлойсуз? Өлкө үчүн мааниси эме бул биринчиден өлкөнү таанытат башка өлкөлөргө. Канчалаган принцтер келип атат, бизнесмендер келип атат. Акчасын каяка чачышты билбей, ушуну менен бир кайф алган адамдар келип атат да. Мен угуп атам 200дөн ашуун мындай өтө бай адамдар келди, VIP билет алды депчи. Ошолордун келгени бул Кыргызстандын бюджетине пайда да. Кыргызстандын туризминин өнүгүшүнө, Кыргызстандын ысык көлдүн дүйнөгө таанылышына бул өтө чоң пайдасын тийгизет. Эгер мындай түшүнгөн адамга. Түшүнбөсө, ал ага кыйын, ага бир нерсе деш кыйын да. Жыл сайын өтүп турушун каалайт белеңиз? Жыл сайын өтсө өтө сонун болот. Кана эле федерация жыл сайын бизди өткөрсө. Эгер дүйнөлүк федерация бул оюнду жыл сайын Кыргызстанда өткөрбөсө дагы, Кыргызстанда бул боюнча өзүнчө бир мини федерация кылып коебузбу? Мондай кымбат баалуу катерлер болбосо дагы сәл арзаныраактарын алып коебузбу? Ушул боюнча Орто Азиялык конкурстарды бир уюштуруп коюш керек экен деп ойлоп атам да. Балким түрк тилдүү өлкөлөрдүн катер жарышын өткөрсө болот, F1, Негизи Азия өлкөлөрүнүн ичинде десе болот, Кыргызстандын ичинде деле өткөрсө болот. Азыр эми бул жерде ушу площадка жасалды да, бул жер чөп басып эле жаткандай. Молар бардыгы жасалыптыр 2 айдын ичиндечи. Мо кымбат баалуу катерлер эмес, биз оны 500 сом төлөп скутер эме кылып атпайбыз. Скутерлердин жарышын ушул жерде өткөрөлү эмки жылы. Туура. Бир канча бир 100 000 доллар бюджет жанагындай призовой фондко коюлду да, өткөрөлү. Бизди ким кой дейт? Туура. Бирөө келип кой дейт. Негизде биз кыргыздар бир нерсени копировать эткенге устабыз го, мындай алып тас кылып койгонгочу. Ошого буну деле өзүбүзчө федерация кылып уюштуруп койсо болот экен да. Болот экен да, федерация. Бирок өтө мында бул катерлер алып ваң деп катуу кетип атканычы адамды өзүнө тартат экен да. Суунун үстүнө чуркап барып отуруп алгың келет экенчи. Аяка түз көрөсү менен бурулуп атат го, көртасызбы? Мындай келтирип резко кайт экен да. Аркасына отуруп көрсө болот экен же канча экен, ичинде бир эле пилот экенби же 2 пилот экенби? Жок, бир эле пилот экен. Мен кирип отуруп көрдүм да. Отуруп көрдүң. Отуруп. Нак алеге эме Дубайлык шейхтин катерине кирип отуруп нормально жуксун кылып алдым. Сонун акам. Достор, бүгүн Омар досубуздун каналында сүйлөп атабыз. Бул жакта мына атмосфера кадимкидей туристтер келип, бул жакта бул биз үчүн жаңы ачылыш да, туурабы? Сиз буга чейин уктуңуз беле ушундай немени? Жок, спорттун түрүн. Жок, уккан эмес. Быйыл баарыбыз эле мына кыргыздар биринчи жолу угуп атабыз десек болот да. Анан бул ушул дүйнөлүк деңгээлдеги ушундай иш-чаранын Кыргызстанда өтүп аткандыгы бул өзү сүйүнүчпү, кубанычпы? Сүйүнүч да. Болду, ошону айтып коелу деп атайын сиздерге чыгып отурабыз достор. Ушундай иш-чаралар өтүп турса, бизде Кыргызстанды дагы эл аралык деңгээлде көп мамлекеттер тааныйт. Бизге ушундай көп инвесторлор келгенге, бизге ишеним болгонго дагы мындай чоң салымы болот ушундай иш-чаралардын өтүшү. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жана
Формула 1'din Instagram баракчасында турганда эле фан зона 4400 сомдук место ушул жер. Ушул жерде фан зона болуп турат. Анан бул жактан көрсөңүздөр болот. Анан дагы бул жакта дагы негизи 3 түрлүү билет бар. Фан зона, Gold, VIP Gold бар экен, анан VIP Platinum бар экен. VIP Gold менен VIP Platinum могул зонада жайгашкан. Ал жерде мен билишим боюнча VIP Platinum'du 200 адам алды окшойт деди окшойт. 43 000 сомдон экен. VIP Platinum'u, VIP Gold'u баасы 26 300 сом экен. Андан тышкары тургандар өзүңүздөр көргөндөй эле мондай отдельный площадка кылынган. Бул жакта 3 күн бою андай айтканда коммерческий предложение менен скорее всего түзүлгөн булар. Ар бири өзүнүн продуктуларын реклама кылышат, сатышат. Айтор стандартный организациянын иши бул. Өзүңүздөр көргөндөй эле Gorilla бул жерде бар экен. Значит, один из основных спонсоров Red Petroleum бар экен. То же самое, один из основных главных спонсоров болуш керек. Анткени местаны сонун кылып берип көрдүңүздөрбү? Особый эме менен. Мол Gorilla Elite дагы, скорее всего, официальный спонсорлордун бирөөсүнүн бири. Мол өзүңүздөр көргөндөй эле биздеги Бишкектеги эле популярдуу болгон анча-мынча фастфудтарды коюшуптур. Бирок Салам алейкум. Давай, джипси. Спасибо. Рахмат. Бесплатно дейт ана. Ар кандай улуттар. Бир гана кыргыз улут эмес, башка улуттагылар дагы уже соода кылып жүрүшөт экен. Монда оюн зоокторду кылып коюптур. Жаш балдар үчүн. Могул жерде сүрөткө түшсө болот экен аке. Биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун. Ассаламу алейкум шейх. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Ушу келип калдык сиз жака. Болсун да. Биз кичине көңүл урбайсыздар. Суета. Түшүнөм. Бул баары бир чемпионат мира да. Ооба. Дүйнөлүк чемпионат да баары бир. Анан дүйнөлүк чемпионатты шунча аздык сандагы команда менен, федерациянын командасы менен өткөзүп коюш бул дагы өтө чоң жоопкерчилик, чоң иш. Баары бир дүйнөлүк чемпионат деген дүйнөлүк болуп, дүйнөлүк деңгээл деген дүйнөлүк деңгээл экен. Себептен бул жерде аккредитациянын системасы бар, протоколдун системасы бар, башка мамлекеттердин дагы өздөрүнүн системасы бар, коноктор деген бар, делегация деген бар. Ошонун негизинде дүйнөлүк даража деген бар, дүйнөлүк даража экен. Алланын рахмат ырайымы менен машалла мына бул нерсе бизде да өтүп жатат. Муну мен элге мынтип түшүндүрмөкчүмүн. Кадимкидей эле Формула 1 эң кымбат вид спорту, жердин үстүнөн жүргөн чайкалар, Гран-при Монако деп коет. Жалаң миллиардерлер, миллионерлер, артисттер, звездалар, актерлор баардыгы чогула турган жер. Ошол эле фирма, ошол эле компания Формула 1, бирок H2O деп суунун үстүндөгүсү деп койгон. То есть F1 только на воде, а F1 H2O. Ошол. Бул мен точно унутуп калдым, бирок 1980 баланчанчы жылдан бери, көп жылдан бери бул өтүп келет. Италиядан башталган негизи. Анан бул организация биз мисалы бизге, мамлекетибизге эң жакын бул Шанхай, мисалы Гуанчжоу, Сингапур, мисалычы. Анан Шарджа, Джидда, Абу-Даби, Дубай, Италиянын суулары, Сардиния островтар, Лазурный берег, жалаң гана эң өнүккөн мамлекеттердин баягындай ушундай островтарында, суунун үстүндө жүрөт. Анан бул нерсе мисалы Центральный Азия боюнча Алла насип этип жанагындай Шанхай, Сингапурчалык деңгээлде өтүп жаткан ушул чемпионат Алланын ырайымы менен мына машалла жакшылык болсун, ушунга өнүгүшкө болсун, пайдасынан зыянын келтире албайлы. Ошонун негизинде мына өзүбүздүн кереметтүү ысык көлүбүздө, ушундай кереметтүү ысык көлүбүздө өтүп жатат. Машалла сонун. Буга Кыргызстандын водно-моторный спорт федерациясы бар. Ошо водно-моторный спорт федерациянын президенти Айбек Абылкасымов. Андан сырткары биз болсо ал жерде соучредитель болуп эсептелинебиз. Ошо Айбек Абылкасымов байкебиздин чоң себептери менен өтүп жаткан себептердин дагы бири. Анан дагы бир чоң нерсе, ушуну эң негизгиси башына коюп койсоңуздар болот. Буга чейин F1 формуласы ичимдиксиз өтпөгөн. Себеп дегенде бул нормалык тартип болуп эсептелип калат. Европада мисалы шампан аттырып, шампандарын дөңгөлөккө чачат эле. Бул даже буларда традиция. Эми F1 экинчи мындай айтканда дүйнө жашоо өзүнүн существовать эткен убактысында биринчи жолу ичкиликсиз халал түрүндө
өтүп жатат. Бул дагы машалла Кыргызстанда мен буга чейин интервьюда сизге айткам, омат келатат деп. Ошо оматтан себептер дагы ушул. F1 Кыргызстанда ичкиликсиз, халалды түрүндө. Буга дагы ошол Айбек Абылкасымов, Айбек Байкебиздин чоң салымы бар. Ушуну да кошо кетсеңиз да жакшы болот. Кыйын деш керек. Действительно салым кошкон нерсени. Бул Кыргызстанга берилет деген мезгилде кандай эле жана Инстаграмда көргөндө оондогулар, мисалы Кыргызстанды тандады дегенде баягы команда менен секирип жыргап атышпайбы? Бардыгы тең сүйүнчүлөп атышат. Же болбосо Боз үй, же болбосо Беш бармак, же болбосо Эпос манасы Кыргыздан дагы таандык болду деп ЮНЕСКО ошону кабыл алганда кандай дүркүрөп жыргады элек. Ошондой эле Кыргызстанга берилди дегенде биз дагы ошондой жыргап сүйүндү элек. Бирок бир мезгил келди эле, ошончо сүйүнгөнүбүзгө карабастан кайра муну өткөзбөй деле койсоңор деле, кайра өзүңүздөргө артка кайтып салсаңыздар деле биз ыраазыбыз деген бир ситуация болгон. Түшүнүп атасыз да? Жананча сүйүнгөн ситуацияны кайра биз ыраазыбыз, анда тим эле коюңуздар, кереги эле жок окшойт анда биз үчүн. Дегенчелик эмне причина болуш керек мүмкүн? Акчабы? Жок. Количество спонсоров? Жок. Канча адам келе албайбы? Жок. Салып бүтөбүзбү, салып бүтө албайбызбы? Жок. Эң негизги максат бул алар айтышты эле да, алкоголь болуш керек деп. Ичимдик болуш керек деп айтты эле. Себеп дегенде биздин организация буга чейин ичимдиксиз өткөн эмес дейт эле да. Анан ошол мезгил келгенде ошол Айбек Абылкасымов байкебиз өзүбүздүн командабыз менен, федерациянын командасы менен жок, биз анда ыраазыбыз. Канчалык бул иштин жүрүшүнө сүйүнбөйлү, когда дело зашло о алкоголе, мы решили тогда отказаться. Биз ыраазыбыз, анда тим эле коюңуздар деп. Анан Алла Таала ушундай насип этип койду, көрдүңүздөрбү? Баары бир мына сиздер көргөндөй платформада вы можете показать, если есть такой человек, где кто-то выпивает алкоголь, либо же если где-то продается алкоголь на площадке. Вообще жок, мен полный карап чыктым бир сыра. Да. Дальше инфраструктура боюнча хотелось бы тоже подметить, так как я немножко религиозный, диний жактан тармакталган себебинен буга чейин кандай мероприятие, кандай организация өтпөсүн, намазканаларда аны тартып алсаңыздар болот. Мындай стилдеги, мындай тазалыктагы, мындай деңгээлдеги ушундай кайсы бир мероприятие өтпөсүн намазканалар жок эле да. Көрсөңүздөр болот, эки аялдар үчүн өзүнчө намазкана, эркектер үчүн өзүнчө намазкана. Анан эң чоң сүйүнүч бул ичимдиксиз халал түрүндө өтө турган F1 булардын өздөрүнө түшүнө кирбеген эмес да. Потому что сиздер билесиздер, утканда шампанский жарып алып дөңгөлөк. Обязательно. Это традиция, да. Традиция. То есть мы по своему принципу нарушили их традиции, чтобы элибизге зыян жетпесин деген максат. Ошондо даже VIP зоналарда да алкоголь жок. VIP зонада, да, даже VIP зонада Рич деген баягында сок бар. Рич стоит, Рич стоит наша өзүбүздүн баягында легендабыз, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш, өзүбүздүгү сөзсүз түрдө. Анан эч кандай ичимдиксиз өтүп жаткан ошол.